Филология илимдеринин доктору, Талас мамлекеттик университетинин профессору Жумалиев Самат Субанкулович маарекелүү 50 жашка чыгып олтурат. Бир 1971 жылдын 31 декабрында Талас облусунун Талас районундагы Караой айылында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. 1979 жылдан 1987 жылга чейин Караой айылындагы Көк арык орто мектебинде билим алган. 1987 жылы Манас айылындагы номер 110 кесипчилик орто окуу жайында окуган. 1990-1992 жылдары Латвия Республикасында Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1992 жылы Бишкек гуманитардык университетинин кыргыз тили жана адабият адистигине тапшырып, аны 1997 жылы ийгиликтүү аяктаган. Жылдан 2000 жылга чейин аспирантуранын күндүзгү бөлүмүндө окуган. 2000-2001 жылдар Бишкек гуманитардык университетинде стажер окутуучу болуп иштеген. 2001 жылы Талас мамлекеттик университетине чакырылып, алгач кыргыз тили жана анын окутуунун методикасы кафедрасына стажер окутуучу катары орношуп, андан кийин аталган кафедрада окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчысы болуп эмгектенген. Жылы Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясынын Тил жана адабият институтунда Манас эпосундагы диалектизмдер деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 2007 жылы Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясынын чечими менен доцент наамы ыйгарылган. 2006 жылдан тартып Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинин деканы болуп, 2 жолу шайланып, ал кызматта 2015 жылга чейин иштеген. Жылдын ноябрь айында Талмунуу мамлекеттик тил боюнча проректору кызматында үзүрлүү эмгектенген. 2015 жылы Манас эпосунун лексикасынын хронотопологиялык стратификациясы аттуу темада докторлук диссертациясын филология илимдеринин доктору профессор Маразыков Турусбек Сейдахматовичтин жетекчилиги менен ийгиликтүү коргогон. 2020 жылдан тартып Талмунун окуу жана илимий иштер боюнча проректору кызматында иштеп келе жатат. Кыргызстанда тил илими боюнча кандидаттык жана докторлук иштер корголуучу диссертациялык кеңештин мүчөсү. Жумалиев Самат Субанкулович 65 илимий усулдук эмгектердин автору. Анын ичинде жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн бир окуу китептин, 4 окуу куралдарынын, 4 усулдук көрсөтмөнүн, 1 сөздүктүн жана 2 монографиянын автору. Самат Субанкулович Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын диплому, ардак грамотасы, кыргыз тили төш белгиси менен сыйланган. Ошондой эле облустун, шаардын жана Талмунун профсоюздук ардак грамоталары менен сыйланган.
Самат Субанкулович жумушта өтө жоопкерчиликтүү. Жаш окутуучуларга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, деги эле Талмунун өсүп өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Мындай эмгектерин ар дайым кесиптештери баалай билет. Жөнөкөй окутуучудан баштап доценттик, ага окутуучу доценттик, кафедранын жетектөө, кийин факультет жетектөө тажрыйбасы менен азыркы учурда бизде ушул Талас мамлекеттик университетинин буга чейин окуудан тышкаркы тарбиялык мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча проректор болуп көптөгөн ийгиликтерди жаратып келди. Самат соңгусунун бул кесипкөйлүк багыт гана эмес, мунун ушул ишти алып баргандагы уюштуруучулук маселеси, системалуу иш алып баруу маселеси дагы бул биздин көптөгөн ийгиликтерди алып келүүгө жакшы багыт берүүдө биз сыймыктанып келген багыт катары айта кетиш керек да. Азыркы күндө бизде дагы эң негизги багыт бул илим докторлор багыты болуш керек. Самат соңгусулар мынакей илимдин доктору, филология илимдеринин доктору, андан тышкары көптөгөн окуу курал эмгектердин автору болуп, ушул биздин университеттин ушул негизги сапат көрсөтүшкө багытталган жакшы касиеттерди билип кетмекчимин. Артка көз чаптырсак, билим берүү менен көп иштер жасалыптыр. Мына ошол кездеги стажер окутуучу азыр доктор болуп атат. Ошол кездеги жаңы келген окутуучулардын баардыгы кандидаттык диссертациясын жактап атат. Анан мунун баардыгы ошо талыкпаган эмгек деп эсептейм да. Талыкпаган эмгектин баардыгы келип мына үзүрүн берип атат. Буюрса азырда эр шаркатта иштеп атабыз. Ийгиликке жетишине сөзсүз түрдө биздин Айна келинибиздин ролу абдан зор да. Себеби дегенде ошо үйдөн колдоп турса, ошондой ийгиликке жетишке туура болот да. Самат Субанкулович үй бүлөдө камкор ата. Өмүрлүк жубайы Айна Кебекбаева менен 22 жылдан бери бактылуу үй бүлөнү түптөп, бүгүнкү күндө 3 уул, 1 кызга татыктуу тарбия берип келүүдө. Үй бүлө менен өз кесибин айкалыштыра алып жүргөн Жумалиев Самат Субанкулович бүгүн 50 жашта. Кайда жалгыз мени калтырба тактырга. Кубаныч сизге алып келген, кут болсун бүгүнкү туулган күнүңүз. Үй бүлө менен бир болуп, бакытка толкуп ташыңыз. Жайылган ак дасторкон үстү толуп, башыңызга бакыт таалай ырыс консун. Так секирип, күлүп жайнап кирип келген 50 жаш кутман курак куттуу болсун. Сизге байлыктын падышасы болгон бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайбыз. Уул кыздарыңыздын жакшылыгын көрүп, сый-урматка бөлүнүп, жашоонун балын татып, жакшылыктарыңыз төр талашып, бул жашоонун рахатын көрүңүз. Жаштыгымды сагынсам, тарынбайсыңбы 50 жаш, бал күндү балалык кагылсам, кайрылбайсыңбы 50 жаш, жашмын деп мүдүрүлүп чалынсам, таяп бир койчу 50 жаш, же эрте карылы калдырсам, аяп бир койчу 50 жаш, 50 жаш, билчимин алыс жакта.